Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 13 август 2023 жыл. Мен сиздерге Бишкек шаарынын түндүк тарабы Ак Бата тараптан туугандар бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Мынакей бул үйүбүздүн көчө тарабынын көрүнүшү. Дарек Курманалиев көчөсү 26А дарегинде жайгашкан туугандар. Негизинен темага Ак Бата деп жазып койгонбуз, бирок негизинен бул өзү Нижний Аларчанын эң түндүк тарабы болуп калат экен. Мынакей көпчүлүгүңүздөр билген, мынакей бул Ак Бата. Жол болсо Объездной менен Ак Батанын кесилишкен жери. Бул жагы келечек конушу, ылдый тарабы Ак Бата жана жолдун бул жагы Нижний Аларчага карайт экен. Дагы эмне маалымат? Ушундай асфальт жолдун жээгинде жайгашкан, Дордой базарына жөө эле барып келе аласыздар. Объезднойдун өйдө тарабы. Яндекске жазсаңыздар, Курманалиев көчөсү 26А деп чыгат туугандар. Анан бул сатылуучу объектибизде төрүндө өзү үй ээси жашаган үй. Бул жакта 4 квартирантты өзүнө киргизе алган квартиранттар үчүн салынган үйлөр. Бул жерде мынакей парикмахер бар экен. Парикмахерская. Чач тарач. Арендаторлор азыркы учурда колдонот туугандар. Анан участогунун аянты 5 соток. Түштүк чек-арасы бул жерден башталат. Түндүк чек-арасы бул дарбаза бүткөн жерге чейин. Кызыл китеби, чек паспорту бардыгы колунда алсаңыздар эле ошол күнү өткөрүп берем дейт үй ээси туугандар. Дагы эмне маалыматы? Азыркы учурда ай сайын квартиранттардын өзүнөн 30 000 кирешеси жана плюс арендатор бул чачтарашта берет экен. Дагы эмне маалыматы? Анан мынакей ушундай чоң асфальт жолдун жээгинде жайгашкан, Дордой базарына жакын. Швейный цех катары деле иштетсеңиздер жакшы вариант туугандар. Азыр короосуна кирип калган маалыматтарды бир чекеден берем. Анан эгер жилой дом катары жашайм десеңиздер, балдарыңыздар мектепке келешектикине жана Ак Батанын мектебине барып келе алат туугандар. Маршруткалар боюнча айтсак, бул Объезднойдон бул жерден көптөгөн эле маршрутка автобустар менен шаардын буш-бушуна барсаңыздар болот. Мынакей азырда бирөөсүн өткөзүп аткан учуру. Дагы эмне маалымат? Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин туугандар. Дордой базарында иштегендер үчүн да жакшы вариант экен. Бул жакты билгендер өзү кайсы жакта жайгашкан өзүңүздөр деле билдиңиздер. Түндүк тарабы Ак Бата, бул жагында жанакы стройматериал саткан жер. Бул келечек. Ошо бул жер болсо өзү негизи Нижний Аларчага караштуу жер болуп калат экен. Документтер колунда туугандар. Анан мына бул короосу алдыра мына кенен бош жери. Бул жердеки чачтарач, андан кийин бул жакта 4 квартирантты өзүнө киргизе алган квартиралар, ар бирине өз-өзүнүн счетчиги орнотулган. Жана азыркы учурда толук туугандар. Бул жакта узун турасы 8ге 7 болгон үйүбүз, стенасы сокмо экен. Бул жактыкы баары чачтарач жана бул квартиранттар үчүн салынган объекттер баары толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Дагы эмне маалыматы? Дарбазанын туштарына кирсеңиздер, көп эле машина баткандай жер. Бул жана дагы бош жер жемиш багы кылыстарбы. Андан ары үйдүн бул тарабында деле дагы бош жерлер бар. Дагы бир курулуш салсаңыздар кенен эле башкадай көрүнөт. Азыр да видеонун жүрүшүндө бул жактарында көргөзүп сиздерге толугураак маалыматын берем. Биринчи эле ушул үйүбүздүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта негизи кирүүчү эшиги жайгашкан. Бул жерден сол тарапка карай жүрсөк, калганда оң тарапка кирсек ажаткана жана душ бар экен туугандар. Окей, бул киргенде эле бир бөлмө кухня экен туугандар. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Тамактануучу жайы, көрсөңүздөр кухонный мебелдер, чыгыштардан пластиктер. Оң тарапта бир мондай бөлмө. Окей, чыгыш тарабынан жана түндүк тарабынан терезе орнотуп тур. Көрсөңүздөр ремонт. Полдар жагыштан болгон пол жана сол тарапка кирсек ушул жерден бир спальный бөлмө жайгашкан туугандар. Мынакей. Андан ары бул жакта мынакей мындай зал экен бул жер. Түштүк тарабынан терезе, дуалда рабой. Мынакей. Көрсөңүздөр ремонт. Негизинен үйдөн көрө бул жакта негизинен под бизнес катары иштесеңиздер жакшы вариант. Чачтараштын ордуна магазин ачып койсоңуздар деле болгудай туугандар. Эми андан ары туугандар. Бул жактан мындай коридор, ушул коридорлордон
квартиранттар өз-өзүнүн ишигине кирип кете беришет. Бул үйүбүздүн түштүк тарабы. Бул жерде скважинадан да суу чыгарылыптыр туугандар, жана ошондой эле центральный таза суу деле келген. Бул түштүк чек арасы, летний душ жана бул жер батыш чек арасы болуп калат экен. Так, андан ары. Бак эмне маалымат. Бул жагында мынакей түндүк тарабында деле дагы мондай бош жер, иниш тарабындагы ажаткана. Мондай хозпостройкалар. Склад. Мынакей бул жагында. Мына ушундай туугандар. Так. Бул ай сайын 30 миңден ашуун кирешеси бар бул үйүбүздүн баасы туугандар $65,000 сурап атыптыр. Үй ээлери анан дагы сүйлөшүп болот. Эсин номери мен экранга эсетелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизи мынакей объезднойдогу менен централдык көчөнүн кесилишинде чоң жолдун жээгинде жайгашкан. Азыркы даяр кирешеси жана ошондой эле швейницы, кошуналар сыяктуу склад класстарыбы кыскасы көп эле ишкердик кылса болгудай жерде жайгашкан. Андыктан карап келип көрүңүздөр, дагы арзандатуу болот туугандар.